Ассаламу алейкум. Арваңыздар. Мені білесіңер, мен ардайым мыйзамдуулук, мыйзам ар бир кишиге бирдей болуш керек, бүт бардыгына бирдей болуш керек. Кичинекей момундай адамдан баштап жогорку бийликтелгер чейин депутат болосун, министр болосун, начальник болосун, бардыгына мыйзам бирдей болуш керек деп какшап келем да. Бирок ал мыйзамды мага окшогон кичинекей бир жарандар какшаганы менен өйдө жактагылар карабаса ал мыйзам бир тыйынчылык пайдасы жок экен да. Түңүлүп калат экенсиң. Бир эле мисал, Азамат Баяманов деген активистти баарыбыз эле көрүп атабыз да, 2 айга камалып кетти. Анын видеолорун көрүп чыктым. Ал видеода айткан оюн 49 жылга мен каршымын деп айтып атат. Мен президент болом, 27-жыл президентке кое турган желаниям бар, каалоом бар деп айтып атат. Ал ар бир адамдын жеке укугу. Конституция бизге уруксат берет. Конституцияда айтылып турат. Ар бир адам өз жеке оюн айтууга укуктуу деп. Ал жеке өзүнүн оюн эле айтты. Ал бийлик басып алабыз деп чакырган жок, башаламан кылабыз деп чакырган жок. Башка жанагы башаламан кылабыз, тополон кылабыз дегендерди аларды камай бергиле. Аларга сөз жок. Аны алып барып ЭКага камап койду. Ошол эле моментте мына могу жагы кызык азыр. 50ден ашык кишини чогултуп топ башында туруп башаламан кылабыз, бийликти алабыз, тигинде кылабыз, мындай кылабыз деген адамдар охрана менен жүрөт, пробацияда жүрүшөт. Ошол жүргөн кишинин ийниси 4 миллиард, элестетип атасың, 4 миллиард, бул адамдын акылына сыйбай турган нерсе да. Элестетүү кыйын, 4 миллиард акчаны коррупциядычы. Бул 4 миң эмес, 4 миллион да эмес, 4 миллиард. Элестетесиңерби? Ал акча деген бирле кишиники эмес. Ал сенин акчаң, менин акчам, пенсионерлердин, жетим жесирлердин акчалары, налогтон келген акчалар да бардыгычы. Болбосо Ташиев мырза ошол мыйзамды Жогорку Кеңешке өзү алып келген. Коррупционерлер менен күчөтүүнүн бирден бир эмеси эң күчтүү мыйзамды кабыл алабыз деп конфискация кылабыз. Обязательно отуруш керек, кустуруш керек деп Ташиев мырза өзү алып келген мыйзам. Акырая келип туруп өзүнүн ийниси бир күн да СИЗОдо отурбай чыгып кетти. Адвокаты шокко, мен өзүм дагы билген эмесмин, канча төлөгөн, кимге төлөгөн билбейм. Мен интернеттен окудум депчи. Эми бул видеону жаздым, эми менден кандай болот, кайка чакырат, ким чалат билбейм. Эми муну акыйкаттыгы үчүн айтып койдум. Бул эки айырмада карапайым кишиге мыйзам кандай иштейт, жана ошондой эле чоңдорго мыйзам кандай иштейт экен. Өзүмдөн жеке укугум, мыйзамдан ашпасам керек, билбейм. Мында жашагым келип атат. Жарым жашоомду болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйнала берип, чарчаган. 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берипчи. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай эле Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Алатау 24 эфирде соңку кабарлар менен бөлүшөт. Кутман кечиңиз менен студияда кызматта мен Айгерим Жаныкул. Адаттагыдай эле алдыдагы саналуу мүнөттөрдөн кыскача айтып өтөм. Эки өлкөнүн облустар ортосундагы түз кызматташтыкты чыңдоо. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 7 облусунун жана Орусиянын 7 аймагынын жетекчилери менен жолугушту. Биримдик алкагында экономикалык интеграцияны тереңдетүү, соодадагы тоскоолдуктарды жоюу жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүү. Адылбек Касымалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин тар курамындагы жыйынга катышты. Ал эми Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарган ири форум өз ишин улантууда.
Бала ырысы жөлөк пулу 192 миңден ашык балага берилди. Бул үчүн 235 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Ошол эле убакта 10 миңдеген ата-эне каражат алуу үчүн дагы деле кайрыла элек. Аймактарды дагы ого бетер жакындаткан жылуу өнөктөштүк президент Садыр Жапаров Орусиянын 7 аймагынан келген башчылар менен катар эле Кыргызстандын 7 облусунун жетекчилери менен дагы чогуу чаран бирге отуруп жолугушту. Анда аймактар эл аралык байланыштарды чыңдоо, соода-экономикалык алакаларды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгы стратегиялык жана союздаштык деңгээлинде. Ушул тапта эки өлкө биргелешкен ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана аймактар аралык түз байланыштарды күчөтүүгө басым жасап жатат. Чолпон Ата шаарында өткөн 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форуму жана 12-чи Кыргыз-Россия аймактар аралык конференциясы дал ушул максаттарды бириктирет. Өлкө башчы Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Россия Федерациясынын аймактарынын жетекчилерин кабыл алды. Анда аймактар аралык байланыштарды чыңдоо, соода-экономикалык алакаларды кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Убежден, что настало время переходить от подписания рамочных соглашений к реализации конкретных проектов. Алкактык макулдашууларга кол коюу этабынан өтүп, конкреттүү долбоорлорду ишке ашырууга өтө турган учур келди деп ишенем. Биз өзгөчө өнөр жай, фармацевтика жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарында биргелешкен өндүрүштөрдү өнүктүрүүдөн чоң мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турабыз. Ошондой эле экономиканы санариптештирүү, заманбап технологияларды жайылтуу жана жогорку окуу жайлары менен өнөр жай борборлорунун ортосундагы кызматташтыкты арттыруу учурдун талабы деп эсептейм. Мындан тышкары экономиканы санариптештирүү жана заманбап технологияларды киргизүү маанилүү бойдон калууда. Биргелешкен инновациялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кыргызстан Россиялык өнөктөштөргө жогорку технологиялар паркынын жана Тамчы Атайын финансылык инвестициялык аймагынын мүмкүнчүлүктөрүн сунуштоого даяр. Сегодня здесь представлены регионы Российской Федерации, обладающие значительным промышленным. Бүгүн бул жерде Россия Федерациясынын ири өнөр жай потенциалына ээ болгон көптөгөн аймактарынын өкүлдөрү катышууда. Алардын ар бири машина куруудан жана энергетикадан тартып инновациялар менен агро өнөр жай тармагына чейинки багыттарда жогорку тажрыйбага ээ. Биз ар бир аймактын мүмкүнчүлүктөрү биргелешкен долбоорлор аркылуу ишке ашат деп ишенебиз. Ушуга байланыштуу мен облустардагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө Россиялык өнөктөштөр менен биргеликте кызматташуунун келечектүү багыттарын аныктоо жана конкреттүү инновациялык долбоорлорду, логистикалык демилгелерди, өндүрүштүк кооперацияны жана аймактар аралык байланыштарды практикалык жактан ишке ашырууну камсыз кылуу боюнча тапшырма бердим. Президент Садыр Жапаров Кызматташтыкка кошумча дем берүү максатында президенттин аймактардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн ыйгарым укуктары кеңейтилди. Аларга Россия Федерациясынын субъекттери менен өз ара кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн аймактык деңгээлде чечимдерди кабыл алуусуна жол ачылды. Мындай ыкма жерлерде коюлган милдеттерди ишке ашырууну кыйла тездетет деп ишенем. Бул өзгөчө маанилүү. Анткени эң керектүү долбоорлор дал ошол аймактарда жүзөгө ашырылып, жаңы өндүрүш ишканалары, жаңы жумуш орундары түзүлөт. жетишилген макулдашуулар жана кабыл алынган чечимдер эки тараптуу экономикалык кызматташтык үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу Россиянын губернаторлору белгилеп, бардык багыттар боюнча кызматташтыкты бекемдеп, биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга кызыктар экенин билдиришти. Региондордун жетекчилери агро өнөр жай комплекси, IT тармагы жана туризм чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду жүзөгө ашырууга өзгөчө көңүл бурушту. Соглашения, которые были заключены в прошлом, в позапрошлом году, они уже реализуются. Өткөн жылы түзүлгөн макулдашуулардын негизинде анын ичинде россиялык алдыңкы компаниялардын катышуусу менен бир катар долбоорлор ийгиликтүү ишке ашырылууда. Бул кызматташтык өз ара ишенимдин жана өнөктөштүктүн бекем негизи болуп саналат. Форумга Россиянын ири компанияларынын өкүлдөрү катышууда.
Бул эки тараптуу экономикалык кызматташтыкты кеңейтүүгө, жаңы инвестициялык демилгелерди ишке ашырууга жана биргелешкен долбоорлордун санын көбөйтүүгө өбөлгө түзөт. Ишениңиздер үчүн чоң рахмат. Биз мындан ары да баардык багыттар боюнча кызматташтыкты бекемдеп, биргелешкен долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашырууга даярбыз. Кыргыз-Россия экономикалык форуму менен аймактар аралык конференциясы алдыңкы компанияларды тартууга жана биргелешкен инновациялык долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүндүк берет. Демек, Кыргызстан менен Россиянын кызматташтыгы конкреттүү өндүрүштөрдү, инвестицияларды жана аймактардагы реалдуу долбоорлорду ишке ашыруу багытында өнүгүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Жумабай Исманалиев, Ала-Тоо 24. Бул күндөрү Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны Чолпон Ата шаарында өтөдү. Бүгүн Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары тар курамда жолугуп, соода экономика жана интеграцияны тереңдетүү боюнча бир катар маанилүү маселелер талкуулады. Жыйындын жүрүшүнөн Элиза Нурматова айтып берет. Чолпон Ата шаары бул ирет 10го жакын мамлекет менен экономикалык кызматташтыкты арттыруу, соода алакаларын жакшыртуу багытындагы негизги маселелерди талкуулаган аянтка айланды. Мамлекеттик резиденцияда министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына келген ЯИПке мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларын тосуп алды. Алгачкылардан болуп Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, андан ары Беларустун премьер-министри Александр Турчин, ошондой эле Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов, андан кийин Россиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин келди. Алгач расмий бөлүк боюнча тар курамга келген премьер-министрлер менен эшиктин сыртында жылуу тосуп алуу, ошондой эле расмий түрдө сүрөткө түшүү жөрөлгөлөрү өттү. Андан соң тар курамдагы жолугушуулар өттү. Эске сала кетсек, бул жыйында негизгилерден болуп 10го жакын негизги маселелер, анын ичинде бажы төлөмдөрүн жеңилдетүү, соода алакаларын жакшыртуу, транспорттук логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытында бир нече негизги маселелер талкууланды. Тактап айта кете турган болсок, бул мамлекеттер негизинен уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы кызматташтык, экономикалык карым-катыш жыл өткөн сайын пайыздык көрсөткүчү өсүп, карым-катышы бекемделип барат. Бул жылы Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына Казакстан төрагалык кылууда, ал эми кийинки кезек Кыргызстанга өткөрүлүп берет. Рассчитываю, что интеграциянын негизги милдеттери боюнча президент Садыр Жапаров да баса белгилеп өттү. Курамга кирген мамлекеттер арасында кызматташтыктын жол жоболорун жөнөкөйлөтүүгө, товарларды жүргүзүүнү тездетүүгө жана рынокко жеткиликтүүлүктү арттырууга багытталган баардык макулдашуулардын иш жүзүндө аткарылышын камсыз кылуу биз үчүн маанилүү болуп турат. Ушинтип бүгүнкү күндөгү тар курамдагы жолугушуу негизги маанилүү маселелерди талкуулоо менен жыйынтыкталды. Ал эми эртең болсо дал ушул эле мамлекеттик резиденцияда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин кеңейтилген курамдагы жыйыны болмокчу. Анда дагы 10дон ашык бир катар маанилүү маселелер талкууланып, андан ары тийиштүү келишимдерге кол коюлат. Элиза Нурматова, Бекжан Токтосунов, Ала-Тоо 24, Ысык көл облусу. Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарган 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форуму өз ишин улантууда. Эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү катышкан экономикалык форумдун алкагында 40тан ашуун эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Форумдун алкагында көргөзмө, жарманке, экспозициясы уюштурулду. Кыргызстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника. Россия менен Кыргызстандын эки тараптуу мамилелеринин динамикасы тандалып алынган багыттын тууралыгын тастыктап, стратегиялык өнөктөштүк ыраттуу өнүгүп жатат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 8-чи Кыргызстан-Россия экономикалык форумунун катышуучуларына жолдогон куттуктоо сөзүндө билдирди. Президент ошондой эле 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүү дээрлик 4 миллиард долларга жакындаганын айтып, Кыргызстанда орус капиталы катышкан 1800дөн ашык компания иш алып барып жатканын кошумчалады. Россия традиционно входит в числа крупнейших инвесторов в экономику Кыргызской Республики и остается надежным партнером в реализации стратегических важных проектов. Россия салттуу түрдө Кыргызстандын экономикасындагы эң ири инвесторлордун катарына кирет жана стратегиялык жактан маанилүү долбоорлорду ишке ашырууда ишенимдүү өнөктөш бойдон калууда. Бул өз кезегинде эки өлкө ортосундагы жогорку ишенимди далилдеп,
мындан аркы өсүштүн дараметине өбөлгө боло алат. Кыргызстан ата мекендик продукцияларды жайылтууда Россиянын рыногун негизги багыттардын бири катары карайт. Соода экономикалык кызматташууну мындан ары өнүктүрүү жана өз ара соода үчүн жагымдуу шарттарды түзүү кыргыз продукциясынын россиялык рыноктогу катышуусун кыйла кеңейтүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга шарт түзөт деп ишенем. Өз кезегинде Кыргыз Республикасы инвестициялык мыйзамдарды ыраттуу өркүндөтүп, бизнес үчүн жагымдуу инвестициялык климатты түзүүдө. Инвестициялык кызматташууну мындан ары кеңейтүүнүн маанилүү куралы болуп, Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду саналат. Фонд өз ишмердүүлүгүнүн жылдарында Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнүн негизги институттарынын бирине айланып, миңдеген долбоорлорду каржылоону камсыздап, жаңы өндүрүштөрдү түзүүгө өбөлгө түздү. Фондду кошумча капиталдаштыруу боюнча кабыл алынган чечим жаңы келечектүү инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга жана өнөр жай өндүрүшүн кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Экономикалык форумдун катышуучуларына Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин видео кайрылуусу дагы көрсөтүлдү. Путин эки өлкөнүн өнөктөштүгү соода, инвестиция, өнөр жай, айыл чарба, транспорт, санариптештирүү жана туризм сыяктуу көптөгөн багыттарда ийгиликтүү өнүгүп жатканын айтып, бул нуктагы ар тараптуу кызматташуу жогорку деңгээлде уланаарына ишенимин билдирди. Транспорт тармагын өнүктүрүү менен катар биздин өлкө энергетика багытында да өзгөчө көңүл бурууда. Россия Кыргызстандын энергетикалык инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана жаңы энергетикалык объекттерди түзүүгө активдүү катышууда. Быйыл 300 мегаваттка чейинки энергетикалык инфраструктураны ишке киргизүү пландалууда. Учурда заманбап иш-чаралар комплексин өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Россия менен Кыргызстандын гуманитардык багыттагы кызматташтыгы, анын ичинде билим берүү, маданият жана спорт тармактарындагы байланыштары да активдүү өнүгүп жатат. Бул багыттагы кызматташтык эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы достук мамилелерди бекемдөөгө өбөлгө түзүүдө. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев куттуктоо сөзүн сүйлөп, Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамилелер стратегиялык өнөктөштүк жана союздаштык мүнөзгө ээ экендигин, ошондой эле аларды ар тараптуу чыңдоо мамлекеттик саясатынын негизги артыкчылыктуу багыты болуп кала берерин белгиледи. Бүгүнкү форум жана аймактар аралык конференция Кыргыз-Орус кызматташтыгынын системасында татыктуу түрдө өзгөчө орунду ээлерин айткан Касымалиев аймактар ортосундагы түз байланыш кызматташтыкты практикалык нукка салып, макулдашууларды ишке ашырууну тездетерин, ошондой эле эки өлкөнүн ишкерлери жана жарандары үчүн өнүгүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн түзөрүн кошумчалады. Это не просто площадка для обмена мнениями. Бул жөн гана пикир алмашуу үчүн аянт эмес. Бул жерде конкреттүү чечимдер кабыл алынып, биргелешкен долбоорлор ишке киргизилип, эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү менен аймактардын ортосундагы түз байланыштар чыңдалган маанилүү мейкиндик. Министрлер кабинети мамлекет башчысы белгилеген багыттын алкагында экономиканы жаңылоо, инвестициялык климатты жакшыртуу, өнөр жайды, энергетиканы, транспорт жана туризм инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча ыраттуу иш алып барууда. Биз россиялык өнөктөштөр менен кызматташууну кеңейтүүгө ачыкпыз жана биргелешкен жаңы демилгелерди ишке ашырууга кызыктарбыз. Кыргызстан менен Россиянын экономикалык кызматташтыгынын келечеги пленардык жыйында каралды. Негизги көңүл соода жүгүртүүнү арттырууга, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууга бурулду. Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун алкагында дээрлик 4000ге жакын биргелешкен долбоор ишке ашырылып, жалпы суммасы $1 миллиард ашык каражат бөлүнгөн. Бир катар заводдор жана ишканалар курулуп, жаңы жумуш орундары түзүлүп, өлкөнүн экспорттук мүмкүнчүлүгү кыйла жогорулаган. Ага кошумча өлкө аймагында окутуу орус тилинде жүргөн 9 мектептин курулушу ишке ашып жатканы айтылды. Традиционно уже Кыргызстанда, анын ичинде Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан долбоорлордун көргөзмөсү менен тааныштык. Кызматташтыктын кайсы бир өзүнчө багытын же артыкчылыктуу тармагын бөлүп көрсөтүү кыйын. Анткени өлкөнүн экономикасы ар тараптуу өнүгүп жатпайбы? Күн электр станциялары сыяктуу энергетикалык долбоорлор, курулуш материалдарын өндүрүү, ошондой эле фонд тарабынан салттуу түрдө колдоого алынган тармактар өнүгүүдө. Фармацевтика, айыл чарба продукциясын кайра иштетүү сыяктуу багыттарда чоң кызыгууну жаратууда. Албетте акыркы чечимди бизнес өзү кабыл алат. Алар кайсы долбоорлорду жана тармактарды келечектүү деп эсептесе, ошол багытта иш алып бара беребиз. Экономикалык жактан ыраттуу жана келечектүү кызматташууга жол ачкан форумдун алкагында 40тан ашык документке кол коюлганын Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун жетекчиси Артем Новиков билдирди.
По нашим предварительным оценкам подписано... Эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы экспорттук импорттук кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган маанилүү макулдашууларга жетишилди. Кол коюлган келишимдердин жалпы суммасы $800 миллион ашат. Мындан тышкары эки өлкөнүн аймактары менен шаарларынын ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган бир катар макулдашууларга да кол коюлду. Дал ушул документтер келечекте конкреттүү инвестициялык долбоорлорду жана келишимдерди ишке ашырууга негиз болот. Документтердин арасында күн электр станцияларын куруу, Кыргыз темир жолунун инфраструктурасын өнүктүрүү, ошондой эле Кыргыз темир жолу ишканасынын өндүрүштүк кубаттуулугун кеңейтүү боюнча долбоорлор да бар. Албетте, Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду үчүн бул чоң сыймык. Фонд бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы менен Россия Федерациясынын ортосундагы соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдөгү эң маанилүү институттардын бири. Форум алкагында кайра иштетүү, өнөр жайы менен чакан жана орто бизнести колдоого багытталган эки тараптуу бир топ келишимдерге кол коюлду. Форум Кыргызстан менен Россиянын стратегиялык өнөктөштүгүн бекемдеп, жаңы инвестицияларды тартууга, аймактар аралык кызматташууну өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн өтө маанилүү аянтча болууда. Салтанат Сарыкеева, Асылбек Касанов, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Ошентип Кыргызстан менен Орусиянын экономикалык кызматташтыгы жаңы деңгээлге көтөрүлдү. Жогоруда айтылгандай 8-чи Кыргыз-Орус экономикалык форуму жана 12-чи аймактар аралык конференциясынын жыйынтыгында жалпы суммасы дээрлик $849 миллион жеткен келишимдерге кол коюлду. Мунун аркасы менен эки тарап кандай долбоорлорду ишке ашырууну пландаштырууда. Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн Ысык Көл облусунда жүргөн Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын мүчөсү Бакыт Курманбеков менен байланышка чыгып жатабыз. Бакыт мырза, саламатсызбы? Биз менен байланыш жакшы элеби? Алматсызбы? Ооба. Алгач биз суроону ошол форумдун жыйынтыгына токтолсок, $849 миллион чукулдаган келишимдер кайсыл тармактарды өнүктүрүүгө багытталат, анан аталган тармактар эмне себептен артыкчылыктуу болуп жатат? Бүгүн кол коюлган 40 келишимдин алкагында биздин республикабызга эң маанилүү тармактарында болгон долбоорлор. Бул болсо эң биринчиси энергетика, экинчиси болсо транспорттун инфраструктурасы. Бул Кыргыз темир жолунун вагондорду жана тепловоздорду оңдоо инфраструктурасын өнүктүрүүсү. Эки болсо биздин мамлекеттик кырдаалдар министрлигине вертолетторду сатып алуу. Мындан тышкары айыл чарбанын дүнүн кайра иштетүүсүнө тиешелүү долбоорлор да ишке ашуучудай келишимдер кол коюлду. Мындан тышкары туризм тармагында да бир канча долбоорлор бар. Антип кетет элем, бүгүн Россияга биздин чарбаны иштеткен ишканалардын экспорттук жолдору ачылып жатат. Бирок бул долбоорлор эң заманбап технологияларды колдонуп жатат. Бул болсо шоковая заморозка же сублимация. Ошондой продукцияга Россия Федерациясынын тарабынан чоң талап бар. Анан биздин ишкерлер ушул талапты каршылоого аракет кылып жатышат. Дагы айтып кетет элем, бүгүн кол коюлган келишимдерден бизде бир канча бөлүгү кичи жана орто ишкерлерге да колдоно турган кредиттер түрүндө да берилет. Эми ошол инвестициялардын натыйжасында Кыргызстанда жаңы өндүрүштөр ачылып, жаңы жумуш орундары түзүлөбү, кандай жыйынтыктар күтүлүп жатат? Албетте, биздин планыбыз боюнча бүгүнкү кол коюлган келишимдердин негизинде биздин республикабызда эң азында 10 жаңы ишкана курулат жана биздин эсебибиз боюнча эң аз 2500 жаңы иш орундары түзүлөт. Чакан жана орто бизнес өкүлдөрү бул келишимдердин пайдасын качан сезе башташат? Мен айтып кеткендей, бүгүн фонд бир канча финансылык уюмдар менен келишимдерди түздү. Анан биз жалпы кошумча каражат түрүндө $50 миллион каражатты алып келип жатабыз республикабызга. Анан албетте ушу $50 көпчүлүк бөлүмү жана орто ишканаларга берилет, жеңилдетилген шарт менен. $849 миллион жакындаган ошо долбоорлордун канчасы Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып жатат?
жалпы 849 миллиондуу көлөмдөн Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун каражатынан 150 миллион доллардык салым болот. Калганы болсо башка финанс уюмдар тарабынан да каржыланат. Рахмат маалыматыңызга. Бакыт мырза, биз болсо берүүбүздү улантабыз, эми башка кабарларга өтсөк. Ысык көл облусунда курулуп жаткан Барскон-Бедел унаа жолу Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасын байланыштырган жаңы стратегиялык транспорттук коридор болот. Долбоор ишке ашкандан кийин бул каттам Торгарт менен Эркештамдан кийинки эле эки өлкөнү түз байланыштырган 3-чү эл аралык жолго айланат. Учурда жол куруу иштери кызуу жүрүп, долбоордо каралган 2 туннель курулууда. Кененирээк кийинки материалда. Барскон капчыгайынан башталып, Сөөк ашуусун, Тарагай жана Карасай өрөөндөрүн аралап өткөн бул каттам Кыргыз-Кытай чек арасындагы Бедел өткөрүү пунктуна чейин барат. Дерлик 161 чакырым аралыкка жеткен Барскон-Бедел жолунун негизги бөлүгү деңиз деңгээлинен 3000 метрден ашык бийиктиктеги тоолуу аймактарды аралап өткөндүктөн курулуш иштери инженердик жактан эң татаал деп эсептелинет. Барскон-Бедел автожолу Кыргыз-Кытай чек арасы менен байланыштырган Бедел өткөрмө пункту менен өтүүчү стратегиялык маанидеги транспорттук коридор болуп эсептелинет. Аталган жол 2025 жылы мамлекет башчысы Садыр Жапаровдон старт берүүсү менен башталган. Жалпы жолдун узундугу 161 чакырымды түзөт. Долбоордо каралгандай 50 көпүрө, 2 туннель, ошондой эле кар көчкүлөрдөн коргоочу атайын галереялар дагы орнотулат. Учурда бул жакта иш ыргактуу жүрүп жатат. Барскон-Бедел жолун куруудагы эң оор жана татаал жумуштар туннель казуу иштеринде жүрөт. Долбоордо 2 жерге туннель салуу каралган. Бул өз кезегинде жолдун жыл бою үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздайт. Учурда узундугу 5340 метр болгон Сөөк туннелинде жана 3788 метрлик Ашуусу туннелинде да жер жумуштары удаа жүрүп жатат. Долбоордун курулушу 2025 жылы башталган. Учурда негизги курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. Азыркы тапта негизги көңүл курулуш жабдууларын орнотууга жана аларды жөнгө салууга бурулган. Бул иштер быйыл март айында расмий түрдө башталган. Азыркы учурда 500 метр аралыктагы курулуш иштери аяктады. Калган курулуш жабдуулары, анын ичинде жүк көтөрүүчү техникалар жана башка механизмдер толугу менен даяр болуп, орнотуу иштери жүргүзүлүүдө. Натыйжада дагы 400 метр аралыктагы иштер бүткөрүлүп, курулуш белгиленген мөөнөткө ылайык улантылат. Долбоордун алкагында жалпысынан 50дөн ашык көпүрө курулат. Алардын ичинен Барскон дарыясынын үстүнөн өтүүчү 360 метрлик көпүрө өлкөдөгү эң бийик жана эң ири өтмөктөрдүн бири болот. Ошондой эле Карасай жана Тарагай дарыяларынын үстүнөн да заманбап көпүрөлөр салынып жатат. 360 метр узундукта көпүрө, бийиктиги болсо 80 метр болот да. Муну баса белгилей кетсек болот. Себеби Кыргызстанда мындай чоң көпүрөнүн курулушу биринчи жолу болуп атат. Буга чейин биз баягы жанагы түндүк түштүк автожолунда курулган көпүрө. Ал жерде баягы эң чоң, эң бийик отметкасы 36 метрди гана түзөт да. Бул биздин долбоордо болсо 80 метр түзөт. То есть ошондон 2 эсе бийик көпүрө болот да. Барскон-Бедел жолу пайдаланууга берилгенден кийин Кыргызстандын транзиттик мүмкүнчүлүгү кыйла кеңейет. Ошондой эле бул транспорттук коридор өлкөнүн тышкы соодасын өнүктүрүүгө, туристтик агымды көбөйтүүгө жана чек ара аймактардын экономикалык өсүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Жалпы ошол 161 километрде азыркы күндө 800дөн ашык техника тартылган. Бул жерде азыр бүт мобилизация болуп, базалар курулган. Ошол жерде баардык ошо биздин подрядчиктин сотрудниктери иштеп атат. Андан сырткары 7 даана бетон заводу ишке кирген. Ушул жерде тоннелдин курулушуна, ошондой эле көпүрөлөрдүн жанагындай искусственный сооружение курулушуна уже бетондорду чыгарып, андан сырткары 6 чоң завод, то есть таш майдалоочу заводдор курулуп ишке берилген. Адистердин белгилешинче, жаңы жол Кыргызстанды Кытайдын батыш аймактары менен түз байланыштырып, жүк ташуунун убактысын бир топ кыскартат. Натыйжада Кыргызстан эл аралык транзиттик борбор катары өз позициясын бекемдеп, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жаңы дем берет. Жанара Сагындыкова, Айбек Турдакунов,
Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу. Эми кубанычтуу жаңылыктарга да кезек берсек, Кыргызстанда июль айында бала жөлөк пулу 192 миңден ашуун балага берилди. Бул үчүн 235 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Ошол эле убакта 10 миңдеген ата-эне каражат алуу үчүн дагы деле кайрыла элек. Бишкек шаарынын тургуну Күмүшхан Мирзабаева 5 баласы үчүн 6 миң сом үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келет. Эми ага кошумча каражат кошулду. 3 жашка чыга элек 2 эгиз наристеге алгачкы жолу бала ырысы жөлөк пулун алды. Азыр эми президентибиз tomonidan жакшы эмнелер болуп атат. Азыр кичинекей эгиз кыздарыма бала ырыскы боюнча аны деле Кудай берсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын. Эми балдарымдын өздөрүнө, эгиз кыздарым кемчиликтерин иштетем, кийимдерине, тамак ашына колдоном. Жакшы эле жардам болот. Өздөрүнүн памперстери бар, каша, сүттөрү бар. Ошолордон жардам болот. Жашы 3кө чыга элек балдардын ар бири үчүн ай сайын 1200 сомдон каражат берилет. Бул курактагы балдардын саны 450 миңден ашуун экени кабарланган. Бирок арыз менен кайрылгандардын саны азыраак. Кыргызстанда 450 миңден ашуун 3 жашка чейинки бала бар. Бирок бала ырысы жөлөк пулун алуу максатында 192 миңдей гана арыз тапшырылган. Көпчүлүгү кайрыла элек. Төлөм жүргүзүүгө 235 миллион сом сарпталды. Биз эми баарын эле маалыматты жарыялап атабыз, сиздер аркылуу да биз кайрылып атабыз. Эгерде балдарыңар болсо, арыз менен кайрылгыла, же болбосо мобилдик тиркемеге кирип, ошол жерден катталып алсаңар болот деп атабыз. Үй бүлөнүн баягы социалдык экономикалык абалына карабайт да, ар бир балага чектелет да, 3 жашка чейинки. Негизги бөлүгү бул 99% деп айтсак болот. Ар бир ошо арыз берген жарандардын шотторуна түштү. Бала ырысы жөлөк пулун алуу үчүн ата-энелердин 83% арызды түндүк тиркемеси аркылуу тапшырган. Калганы эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыктарына кайрылышкан. Жөлөк пулдун жаңы түрү үчүн быйылкы жылга 3 миллиард 100 миллион, ал эми келерки жылга 6 миллиард 300 миллион сом каралган. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Өлкөнүн башкы аба дарбазасы жаңы көрүнүшкө ээ болууда. Манас эл аралык аэропортунда масштабтуу реконструкция иштери уланууда. Терминал жаңыланып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, жаңы инфраструктуралык объектлер курулуп жатат. Эми жүргүнчүлөрдү жаңыланган аэропорттун сырткы көрүнүшү тосуп алат. Имарат толугу менен жаңы айнек менен капталып, экинчи кабатка чыккан мурдагы киребей алынып салынган. Натыйжада терминалдын ичи кеңейип, күтүү залы ыңгайлуураак болуп калды. Жаңылоо иштери аэропорттун имараты менен эле чектелбейт. Учурда анын айланасы да толугу менен өзгөртүлүп жатат. Жумуштар аяктагандан кийин аэропорттун алдына заманбап фонтан курулуп, жүргүнчүлөр үчүн жаңы консьерж кызматы ишке кирет. Бул кызмат аэропорттон багыт алууга, каттоодон өтүүгө жана жүктөр боюнча жардам көрсөтөт. Башкы долбоорлордун бири 650 унага ылайыкташкан 5 кабаттуу унаа токтотуучу жай. Ал терминал менен жабык өтмөк аркылуу туташып, жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзөт. Мындан тышкары ачык унаа токтотуучу аянт дагы курулууда. Курулуш иштери толугу менен аяктагандан кийин Манас аэропорту эл аралык каттамдардын санын көбөйтүүнү көздөдү. Келечекте Европа жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө жаңы багыттарды ачуу пландалууда. Учурда кайра куруу иштери этап-этабы менен жүргүзүлүп жаткандыктан аэропорт кадимки тартипте эле жүргүнчүлөрдү кабыл алып, каттамдарды аткарууну улантууда. Сезим Мунарбекова, Жумабай Исманалиев, Ала Тоо 24. Бишкек шаарында жана өлкөнүн ар кайсы аймактарында жол инфраструктурасын жаңылоо иштери уланууда. Жолдор оңдолуп, жаңы көчөлөр курулуп, жарандар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлүүдө. Анын бирине токтолсок, учурда Ахунбаев көчөсүнөн Достоевский көчөсүнөн Ауэзов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жаңы 6 тилкелүү жол курулуп жатат. Борборубузда жол тыгындарын азайтуу максатында дагы бир жаңы инфраструктуралык долбоор ишке ашууда. Учурда Ахунбаев көчөсүнөн Ауэзов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө жаңы магистралдык жол курулууда.
Жолдун жалпы узундугу 3 чакырым 436 метрди түзөт. Жаңы жол 6 тилкелүү болуп, ортосуна жашыл тилке, ал эми 2 тарабына тротуар, ирригациялык арыктар жана заманбап жарыктандыруу системасы курулат. Азыркы учурда өзүңүзгө белгилүү Бишкек шаар мэриясынын иш чара пландарынын алкагында департамент транспортунун тарабынан ушу Акунбаев көчөсү, Достоевский көчөсүнөн жана Абуза көчөсүнө чейин бекитилген жолборду ишке ашыруу боюнча жолду куруу жумуштары жүрүп жатат. Ал эми жолдун узундугу болсо 3 км 436 метр, жолдун эки бетинде болсо эки жагында тең ирригациялык арыктар, лотоктор каралган. Андан тышкары элдер өтүүчү тротуарлар каралган, аны менен бирге велодорожка. Учурда жолдун 1 километр 50 метр тилкесинде жер казуу иштери толугу менен аяктап, анын ордуна шагыл төшөлүп, оор техникалар менен таптоо иштери жүрүп жатат. Мындан тышкары параллелдүү түрдө жолдун суу өткөрүүчү тутумдары курулуп, диаметри 1 метр болгон бетон түтүктөрдү орнотуу иштери жүрүүдө. Азыркы учурда ушул Достоевскийден баштап Алтын Ордо 9га чейин 1 километр 400га чейин метрде жер казуу жумуштары бүтүп, аны тегиздеп тапталып, тоскоолукту жараткан баары нерселер алынып аймактан. Азыркы учурда ушул жолдун биринчи катмарына жер казуу бүткөндөн кийин биринчи катмарына шагал таштарын төшөө, алар жазуу жана таптоо жумуштары жүрүп жатат. Бул жол пайдаланууга берилгенден кийин Акунбаев көчөсү аркылуу шаар ичинде жүрүү кыйла жеңилдейт. Андан кийин ортосунда 4 метр газон. 4 метр газон. Бул газон деген бунун ичинде освещение да болот да, каралган. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштерин ушул жылдын аягына чейин бүтүрүү мерчемделүүдө. Сезим Мунарбекова, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Той 24. Кыргызстандын командасы көз карандысыз шериктеш мамлекеттердин достук армияларынын аскер кызматчылары арасында өткөн ок атуу боюнча чемпионатта мыктылыгын көрсөтүп, жалпы командалык эсепте чемпион аталды. Аскер кызматкери болгон үчүн эле мындай көзүм жашын карманып турасың да, толкунданып ичибизде. Зулайка Чалова Коргоо министрлигине караштуу Улуттук гвардиянын Ардак кароол ротасында кызмат өтөйт. Ал үчүн бүгүн өзгөчө күн болуп, көп убакыттан берки аскердик даярдыгынын акыбети кайтып турган кези. Аскер айымы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин аскер кызматчыларынын арасында өткөрүлгөн 17-чи Спартакиадага катышып, Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча чемпионатта аялдар арасында 2-чи орунду багындырды. Мындай мелдештерге биз жыл бою даярданабыз да, ошол жыл бою даярдык көргөндүн эмгегибиздин акыбети кайтып ушундай жеңиштерге жетишип отурабыз. AK-74 деген автомат менен өзүм мелдешти сынадым. Буюрса бир ай даярдык биздин менетибиз. Бүгүн жыйынтык чыгып, жеңишке жетип отурабыз. Кийимдерди алганда кандай сезимдер болду экен мындай? Аябай толкундануу болот. Бул боло турган көрүнүш, баягы аскер кызматкери болгон үчүн эле мындай көзүң жашын карманып турасың да, так толкунданып ичибизде күчтүү сезимдер. 3-августта башталган чемпионатка Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Беларусь жана Россия Федерациясынан келген командалар катышты. Анда аскер кызматчылары AK-74 автоматынан жана Макаров тапанчасынан ок атуу боюнча көнүгүүлөрдү аткарып, жеке жана командалык биринчиликтерде күч сынашты. Бул 17-чи Спартакиада уже 17 жылдан бери ошол КМШ мамлекеттеринин ортосунда аскер кызматкерлеринин арасында ошондой чемпионаттар өтүп турат. Бул чемпионаттын негизи максаты ошо аскердик колдонмо түрлөрү боюнча спортту өнүктүрүү жана бири менен достукка жана чогуу сборлорду өткөрүп, аскердик колдонмо түрлөрдү ошо эсенги мамлекетинде жакшы өнүктүрүү максатында өткөрүлөт. Мелдештин жыйынтыгына ылайык куралдуу күчтөрдүн командасы КМШга мүчө мамлекеттердин арасында өткөн ок атуу боюнча чемпионаттын жеңүүчүсү болду. Ал эми 2-чи орунду Казакстан алып, 3-чү орунду Россия Федерациясынан келген команда ээледи. 4-чү орунду Өзбекстан, ал эми 5-чи орунду Беларусь командасы алды. Командабыздын жетиши оңой болгон жок. Бул жеңишке жетиш да абдан кыйын болду. Буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө общий бардыгыбызды чогултуп отбор болгон. Ал жерден дагы мыктылардын тандап алып, анан бул жерге келип дагы 1 айлык даярдык болду. 1 айлык даярдыкта дагы оңой болгон жок. Дайындыктар өтө жакшы деңгейде дайындалып келген. Бүткүл аскери бөлүмдөр мемлекеттердин, ТМО мемлекеттер арасындагы барлык командалар мыкты дайындалган. Булардын
дайындық деңгейі өте жоғары. Енді жоғары деңгейдің ішінен мықтылардың ішінен мықты болып пайда болды. Сол ішінен мықтылар ұтты, жеңімпаздар ұтты. Жарыс өте әділ болды. Қырғызстан Республикасына алғысымыз шексіз. Керемет жоғары деңгейде өтілді жарыстар. Мелдештин жабылыш аземине Коргоо министринин орун басары Алмазбек Кулмурзаев келип байге ээлерине сыйлыктарын тапшырды. Мелдеш аскер кызматчыларынын кесиптик даярдыгын өркүндөтүүгө, тажрыйба алмашууга, аскердик прикладдык спортту өнүктүрүүгө жана КМШга мүчө мамлекеттердин куралдуу күчтөрүнүн ортосундагы достук жана кызматташтык байланыштарды чыңдоого багытталган. Максат Боронбаев, Темирлан Мусаев, Ала Тоо 24. 30 жылдан бери миңдеген кардарларды тейлеп, эң зарыл учурда колдоп кирешеге чыгарган А-банктын кызматтары бардык облустарда жеткиликтүү. Ишкерлерди, фермерлерди жана үй бүлөлүк бизнести колдоодон сырткары ипотекалык турак үй алууга дагы төмөнкү пайыз менен насыялар каралган. А-банк өлкөнүн бардык аймактарында дыйкан фермерлерди, ишкерлерди жана жарандарды ишенимдүү колдоп келген алдыңкы каржы институттарынын бири. Банк турак жай сатып алуудан тартып, өндүрүш, өнүктүрүү, кызмат көрсөтүү, айыл чарбасын жана соода саттык тармактарына чейинки ар кандай багыттарды ыңгайлуу шарттарда каржылап, учурда 57 кредиттик программаны ишке ашырууда. Агроөнөр жай комплексин каржылоо программасынын алкагында жеңилдетилген насыя алган жеке ишкер Мээрбек Курманбек уулу Ысык Көл облусунун Орто Өрүктү айылында 16 жылдан бери балык чарбасы менен алектенет. Алгач ишкерликти өнүктүрүү оңой болгон эмес. Бирок А-банктын төмөнкү пайыз менен насыя алгандан кийин чарбасын кеңейтип, өндүрүш көлөмүн көбөйтүп, кирешесин арттырууга жетишкен. Ошо Айылбандка кайрылып, алардын специалисттери дагы мени колдоп, ошол коммерческий кредиттин калдыгын рефинансирование деп коет экен, ошондой кылып берип, анан 6% менен алдым да. Аябай ушундай бир жеңилдик болуп калды, баягы. Чоң пайыздан кичинекей пайызга түшкөндө жеңилдеп, ушундай аябай жакшы нерсе болду мага. Анан азыркы тапта көп эле дыйкандар, ушу алып аткандарын байкап неме кылып атам. Ошо менен аябай жеңилдик болду. Мен баягы корум маселесин чечип алдым да. Анан анда экинчи жолу дагы кайрылдым, дагы кайрылсам мага да берди. Ал 15 миллион суммада болчу да, 15 өлчөмү 15 миллион сом. Жыл башынан бери банк 1060 үй бүлөнү турак жайлоо кылып, жалпы 4 миллиард 536 миллион сомдон ашык ипотекалык насыя берген. Бул жолу дагы А-банктын колдоосу менен Ысык көлдүн жээгине жакын жерден үй сатып алган үй бүлөлөрдүн бири Чолпон Ата шаарынын тургуну Вероника Писмакова. Анын көптөн берки үйгө ээ болуу кыялы ишке ашты. Мы переехали на Ысык-Көл и решили приобрести. Ысык көлдүн аймагынан үйлүү болдук. Мурда шаарда жашаганда көлдөн жер алалык дегенбиз. Каражатыбыз жетпейт эле. Насыяга үй алып калдык. Шарттары бизге аябай жакты. Мындай сырткары А-банк ESG принциптерин ыраттуу ишке ашырып, экологиялык жоопкерчиликке, социалдык өнүгүүгө жана корпоративдик башкаруунун заманбап стандарттарына өзгөчө көңүл бурууда. Ошондой эле исламдык каржылоо багытында да жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап, кардарлар үчүн финансылык кызматтардын түрүн кеңейтүүдө. 30 жылдык тарыхында А-банк миңдеген кардарлардын ишенимдүү өнөктөшүнө айланып, ишкерлердин идеяларын ишке ашырууда, өндүрүштү өнүктүрүүгө жана жаңы жумуш орундарын түзүүгө салым кошуп келет.